2026-жылдын 30 апрелинен 1 май күнүнө караган түнү Ош облусунун аймагында жалпы 9 участкада катуу жааган жамгырдын кесепетинен сел жүрүп, автоунаа жолдорго, ички чарбалык жолдорго селдер түшкөн. Бул Өзгөн районунда Жазы, Төрткөл, Мырзаке айыл өкмөтүндө, Кара Суу районунун Манас айыл өкмөтүндө, ошондой эле Ош Күлчө Сары Таш автоунаа жолунда, Ноокат районунун Исанов айыл өкмөтүнүн Ноокат Папан автоунаа жолунда, Кара Суу районунун Ынтымак Кызыл Суу автоунаа жолунда, Алай районунун Ош Күлчө Сары Таш автоунаа жолунда жана Күлчө Будалык автоунаа жолдоруна түшкөн. Жабыркагандар жок. Бул боюнча бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаалдар министринин өздүк курамы жана ошондой эле жарандык коргоонуу кызматтары иш алып барып атат. Азыркы учурда жолдор ачык. Кара Суу районунун Ынтымак айыл өкмөтүнүн Ынтымак Кызыл Суу автоунаа жолуна баруучу жол азыркы учурда кеңейтүү иштери жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө Алай районунда селдин кесепетинен өзгөчө кырдаалдар министринин өздүк курамы жана жарандык коргоонуу кызматтары иш алып барууда. Баяндаган башкармалыктын башчысынын орун басары Майыр Осмонов. 2026-жылдын 30 апрель күнү кечки саат 22:00 карата Баткен облусунун Кадамжай районунун Тамаша айылында болуп өткөн селге байланыштуу ички чарбалык жол катары пайдаланган сай аркылуу селдер жүргөн. Селдин кесепетинен турак үйлөргө жада адам өмүрүнө, ошондой эле мал жандыктарга эч кандай зыян келтирилген эмес. Жеринде жарандык коргоонун техникалардан иш алып барууда. Кадамжай райондук өзгөчө кала бөлүмүнүн номер 76 өздүк курамы да тартылган. Азыркы учурга карата жол каптам толук ачылды. Ал эми жалпы Баткен облусу боюнча Баткен облусунун аймагында кечки саат 22:00 карата облус аймагында абал тынч. Баткен облусунун аймагы боюнча Лейлек жана Баткен Кадамжай райондорунда сел жүргөн. Селдин кесепетинен адам өмүрүнө жана турак үйлөргө эч кандай зыян келтирилген эмес.